Жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бул жаңылыкты угуп туруп өзүңүздү жоготуп коюшуңуз мүмкүн. Өлүкканадагы аялдарды зордуктап жүргөн киши кармалды. Бул видеороликти төрөп туруп талаага наристесин тиштап кеткен жаш кыздар көрсүн. Жаш кыздар, итчелик эмессиңерби? Акылдуу ит өзүнүн баласынын ооруганын көрүп туруп тиштеп ооруканага алып барган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Албетте видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Камчы Көлбаевдин жээни БМВ унаасы менен патрулдук машинаны сүзүп, 2 кызматкер жабыркады. Бүгүн 17 январда саат 5:00 чамасында Бишкек шаарында Киев көчөсү менен Манас проспектисинин кесилишинде жол кырсыгы катталган, айнектери караңгылатылган, жасалма номерлери бар БМВ унаасы түштүккө карай бара жатып Киев көчөсүндө патрулдук милиция кызматынын унаасын сүзүп, анын оодарылып кетишине себеп болгон. Патрулдук милиция кызматынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, унааны 23 жаштагы жигит башкарып, кырсыктан кийин агрессивдүү мамиле жасап сөгүнгөндүктөн милиция бөлүмүнө жеткирилген. Медициналык текшерүү учурунда анын байыңзат таасири астында экени аныкталган. Алдын ала маалыматка караганда, айдоочу уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаевдин жээни экени айтылууда. Кырсыктын натыйжасында 2 патрулдук кызматкер мээси чайкалып, жаракаттарды алышкан, бирок ооруканага жатуудан баш тартышкан. Булак Сокол медиа. Бишкекте аялын уур токмокко алган шектүү кармалды. Маалыматка караганда 16 январда саат 2:00 чамасында Ленин Рипке аял кайрылып, жолдошу тарабынан сабалганын билдирген. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, жаран үй бүлөлүк зомбулук аракеттери үчүн бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1992-жылы туулган жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Казакстандагы өлүкканада кармалган некрофил боюнча сот чечим чыгарды. Каза болгондорду зордуктаган Алматы өлүкканасынын күзөтчүсүнүн акыл эси ордунда эмес деп табылды. Бул тууралуу Тенгерньюз Казакстан жазды. Сот некрофилия боюнча чечим чыгарды. Соттук териштирүүдө ал кишинин жинди экени белгилүү болду. Буга байланыштуу соттолуучу кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Соттолуучуга карата адистештирилген психиатриялык стационарда мажбурлап дарылоо түрүндөгү медициналык мүнөздөгү чараларды колдонулсун деп айтылат судьянын токтомунда. 2024-жылы Алматыда некрофил кармалганын Азаттык Рихи жазган. Маалыматка караганда шектүү шаардык өлүккананын күзөтчүсү болуп иштеген. Аталган факты боюнча Казакстандын кылмыш жаза кодексинин өлгөндөрдүн сөөгүн, алар көмүлгөн жерлерди мазактоо боюнча кылмыш иши козголгон. Мендеги маалымат боюнча ал телефонун күрөөгө коюу үчүн барган күрөөканалардын биринин кызматкерлери кылмышты ачыкка чыгарууга жардам берген. Ал күрөөгө коюп жаткан телефон өзүнүкү экенин далилдеш үчүн галереяны ачууну суранган деп жазган журналист Михаил Казачков соц тармакка. Туркияда жолбун ит өлүп бара жаткан күчүгүн ветеринарга алып барды. Стамбулда жолбун ит өлүп бара жаткан күчүгүн тиштеп алып, ветеринардык клиниканын эшигине алып барган. Бул тууралуу Шот Телеграм каналы жазды. Маалыматка караганда окуя Бейлик Дүзү аймагында болуп, видео көзөмөлгө жазылып калган. Күчүктү ветеринарлар көрөрү менен жанандыруу бөлүмүнө жаткырышкан. Ит 1 мүнөткө да күчүгүнүн жанынан кеткен эмес. Ветеринарлар ыкчам аракетинин жана комплекстүү дарылоонун аркасында күчүктү өлүмдөн алып калышкан. Жанарларга жардам берген жергиликтүү ыктыярчылар жакын жерден дагы бир күчүктү, куткарылып калган күчүктүн бир тууганын табышкан. Учурдалардын баары адистердин көзөмөлүндө.